Саламатсыңарбы менин жаш окуучу досторум. Силер мени таанып калдыңарбы? Менин аты жөнүм Нургүл Тайыр кызы. Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Достор, силер билесиңерби? Мен өз окуучуларымды абдан сагындым. Мектепке келе жатканымда эжеке деп чуркап, колумдагы сумкамды, китептеримди алышканда, анан класска кирсем, гүлдөргө суу куюп, досканы таап-таза кылып арчып койгондорун көргөнүмдө абдан бактылуу болуп, кубанып калар элем. Силердин да мугалимиңер ар бириңерди мен сыяктуу сагынып жатса керек. Келгиле анда ошол сагынычты, кубанычты, бактылуу көз ирмемдерибизди көз алдыбызга алып элестеткиле дагы жагымдуу бир оюн ойноп көрөлү. Колуңарга барак жана калем алгыла жана экранга жакын келгиле. Ар бирибиз оюбуздан бир сан ойлонолу. Мисалы мен 10 санын ойлондум. Баарыбыз эч ким билбеген бир сан ойлонолу. Эгер ойлонуп болсок, ошол сандан бир санга чоң санды кошолу. Мисалы, мен алгач 10ду ойлондум. 10дон бир сан чоң, 11ди коштум. Барабар 21 чыкты. Эми чыккан суммага 9ду кошобуз. Мисалы 21 кошу 9 барабар 30 чыкты. Чыккан сумманы 2ге бөлөбүз. 30ду 2ге бөлсөк 15 чыкты. 15тен алгач ойлонгон санды кемитебиз. Мисалы мен алгач 10 санын ойлонгом. Барабар 5 чыкты. Демек достор, мен силерди экранда көрбөй турсам деле, силердин баарыңардын акыркы саныңар 5 чыкканын билип алдым. Достор, 5 деген эң жакшы дегенди билдирет. Баарыбыздын маанайыбыз 5 болсун дейли да, сабагыбызды уланталы. Бүгүнкү өтө турган темабыз боорукердикте жана мээримдүүлүктө жадырап тийген күндөй бол. Бүгүнкү сабакта боорукердик жана мээримдүүлүк сапат жөнүндө маалымат аласыңар. Боорукердиктин акыбетинин акыбети кайтаарын билесиңер. Мээримдүүлүктүн жашоодогу ордун белгилей аласыңар. Ошондой эле окуучулар, бири-бириңерге, ата-энеңерге, бир тууган досторуңарга жакшы мамиле жасоону дагы үйрөнөсүңөр. Боорукердик өз ичине башкалардын камын чын жүрөктөн ойлонууну камтыйт. Кимдир бирөөнүн бизге боорукердик көрсөтүп, жакшылык кылганы жүрөгүбүздү кандай гана жылытат. Анын камкордугуна абдан ыраазы болобуз. Ал дем шык берерлик сөздөрүбүздөн, иштерибизден көрүнөт. Чындап боорукер киши жардамга муктаждардын баарына көңүл бурат. Балдар, биз табиятка, айлана чөйрөгө, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, доско, адамдарга, коңушуга, бир тууганга, ата-энеге боорукер болушубуз керек. Мээримдүүлүк адамдардагы эң бийик сапат. Мээримиң менен ташты да эритесиң. Жакшы сөзүң, мээримиң менен жаман адамды доско, тууганга айлантасың. Мээримиң менен ата-энеңден бата аласың. Мээримиң менен жакындарыңдан мээр көрөсүң. Мээримиң менен эли журтуңа жагасың. Урматтуу окуучулар, чоң ата чоң эненин неберелерине, ата-эненин балдарына, дос жолдошторуна болгон мээрими эч качан түгөнбөйт. Аларга болгон мээримибиздин аягы чексиз. Демек балдар, боорукердик жана мээримдүүлүктө жадырап тийген күндөй болушубуз керек. Баарыбыз бир жипке тизилген шуру сыяктуубуз. Күн жер бетиндеги кыбыр эткен баардык нерсеге нурларын бирдей чачыратат. Бирок достор, техниканын доорунда жашап жаткандыктан силер көбүрөөк гаджеттер менен алектенгениңер мени тынчсыздандырат. Силерге билинбегени менен жан дүйнөңөрдөгү боорукердик жана мээримдүүлүктү ар кандай оюндар силердин жан дүйнөңөрдү багынтып, денеңердин тең жарымын ээлеп бараткандай. Себеби атап бүтүүгө мүмкүн эмес ар кандай тиркемелер, оюндар, соц тармактар
силерди бир туугандарыңардан, ата-энеңерден бөлүп жаткандай сезилет. Балким силерге сезилбеши мүмкүн, бирок достор, силердин ачууңар бат келет. Кээде бир тууганыңарды да аябай капа кыласыңар. Менин гана оюм туура дейсиңер. Менин да өзүмчө жашоом бар дейсиңер. Ачууланасыңар. Тез-тез капа болосуңар. Бирок балдар, каректер канчалык жакын болсо, жүрөктөр бири-бирине ошончолук мээрим чачат. Силер ар кандай соцсеттерде кетирген убактыңарды ата-энеңерге, бир туугандарыңарга, досторуңарга арнасаңар, силердин чыдамсыздык, сабырсыздык, өзүмчүлдүк сапаттарыңар өзүнөн өзү жок болуп кетет. Мен силерге ишендирип айткым келет. Жүрөктөр жакын болсо шыбырашат. Жүрөктөр качан гана алыс болгондо алар кыйкырышат. Мен ишенем. Силердин жүрөгүңөр сүйүүгө, боорукердикке, мээримге толгон жүрөк. Келгиле анда, мен силерге чыныгы боорукердик жөнүндө айтып берейин. Чыныгы боорукердик. Шаардын эң бай адамдарынын биринин кечесинде коноктор чакырылат. Алардын арасында боорукердиги, кичипейилдиги жана кылган жакшылыктары менен атагы чыккан бир фабриканын башчысы да бар эле. Бир маалда коноктордун арасынан бир жаш жигит жанында отурган адамга: "Мен бүгүн жүрөк сыздаткан бир окуяга күбө болдум. Тамакка табитим тартпай турат", деп калат. Аны угуп калган фабриканын ээси эмне болгонун сурайт. "Мен азыр убактылуу жашап жаткан үйдүн ээсинин 5 баласы бар. Ал абдан адилеттүү, намыстуу киши. Бир канча күн мурун тамдан учуп кетип, бутун сындырып алыптыр. Үйдүн ишинин бардык жүгү аялынын мойнуна калган болчу. Эми ал да ооруп, төшөктө жатып калды. Мен ошого кейип жатам", дейт. Коноктордун баары жаш жигиттин айтып бергенин угуп, боору ооруп, бири-бирине шыбырашып, "Ай, жаман болгон экен", деп кейип калышат. Анан башка нерселер тууралуу сөзгө өтүп кетишет. Ошол учурда фабриканын башчысы өйдө туруп, столду такылдатып: "Урматтуу мырзалар, мен ал кишиге күйгөнүмдү, боорукерлигимди акча менен билдирем", деп чөнтөгүнөн акчасын алып чыгып, столдун үстүнө коет. Олтургандар да өздөрүнүн боорукердигин акча менен билдире баштайт. Столдун үстү замат да акчага толот. Фабриканын башчысы акчалардын баарын алат да үй ээсине алып барып бер деп жигитке берет. Ошентип адамдардын боорукердиги менен топтолгон акчага дарыгерге көрүнүп, мурунку жашоосуна кайтып, бактылуу жашап калышат. Көрдүңөрбү балдар, бир адамдын боорукердиги канча адамдарды боорукердикке үгүттөдү. Айланабызда мээримдүү адамдар көп болгон үчүн башында көп кыйынчылыктар дуушар болгон үй бүлө бактылуу жашап калышты. Биз турмуштук мисалдардан жыйынтык чыгара турган болсок, боорукердик жана мээримдүүлүк ар бирибиздин сөзүбүздө, жылмайган жүзүбүздө, жоодураган көзүбүздө, тилегибизде, эң негизгиси жүрөгүбүздө болушу керек. Силер ойлоп жатышыңар мүмкүн, биз фабриканын жетекчисиндей бай болбосок, боорубуз ооруп турса деле жардам бере албайбыз деп. Бирок силердей мээримдүү, боорукер адам дүйнөдө жок. Анда силер сыяктуу боорукер жана мээримдүү бала жөнүндөгү видеороликти чогуу көрөлү. Силер ойлоп жатышыңар мүмкүн, биз фабриканын жетекчисиндей бай болбосок, боорубуз ооруп турса деле жардам бере албайбыз деп. Бирок силердей мээримдүү, боорукер адам дүйнөдө жок. Анда силер сыяктуу боорукер жана мээримдүү бала жөнүндөгү видеороликти чогуу көрөлү. Бүгүн жумуштарым бир аз көбүрөөк апа. Эгер бошоп калсам, аракет кылайынчы апа, Сөз бербейм бирок. Мейли балам.
келген, не болду? Жардам берейин, кең отуруң. Рахмат. İşlerlerde içişim керек эле. 3 күндөн бери улум кол тийбейт, жумушта. Өзүм чыкты элем да, кыйналып калдым. Анда мен алып келип берейинби? Мейли, рахмат. Сиз отуруп туруң, мен бат эле. Мамаларды берип кое аласызбы? Өтчү аркага. Кечиресиз байке, мен тез эле. Жок, кечирбейм. Кара аркада чоң эле кишилер күтүп турат. Кокустан бирене жыгылып түштү эле, ошого дарыларын алып алайынчы. Жок, мен деле неме дары алам деп атам. Сыбаныч байке мени күтүп жатат. Бол, тезирээк алчы алсаң. Кандай балдар экен ал, энесине карабаган. Мына эне сиз айткан дарыларды алып келдим. Рахмат балам. Ой, жүрөм кармап калды, дарыларым ичпей, мына бала жардам берди да. Өтчү аркага. Кечиресиз байке, мен тез эле. Жок, кечирбейм. Кара аркада чоң эле кишилер күтүп турат. Рахмат. Кечириңиз апа. Мен аны билгенде башта эле алып келип бермегем сизге дарыларды. Бул видеону көргөндөн кийин кандай ойдо калдыңар? Чын эле бул эненин баласы мээримсизби? Эгер мээримсиз болсо, анда эмнеге дарыканага барды? Же эмне бул баласынын мүнөзү оройбу? Эгер орой болсо, анда эмнеге апасына чуркап келип, мен мурдараак билгенимде деп кечирим сурады деген сыяктуу суроолор жаралбай койбойт. Көрсө балдар, ата-энебиз менен көбүрөөк сүйлөшүп, алардын ден соолугуна көбүрөөк кам көрүп, мээрим төгүп карашыбыз зарыл. Анткени апабыз бизди 9 ай ичинде чоңойтtu. Ушул эрезеге жеткирди. Ар дайым бизге күн сыяктуу жадырап мээримин төктү. Биз үчүн ар дайым кабатыр болду. Түн уйкусун бөлдү. Эсепсиз убактысын, жаштыгын, акыл эсин жумшады. Ошол чексиз мээримдин жообун кайтарууга ар бирибиз милдеттүүбүз. Кана достор, төмөнкү бул видео силерди да бир топ ойго салган сыяктуу. Келгиле, биргеликте бул видеого тема коюп көрөлүчү. Балдар, бул видеороликке кандай тема койсок болот? А. Боорукер жана мээримдүү бала. Б. Эне жана баласы. В. Кайрымдуу бала. Г. Сүйүктүү чоң эне. Эгер кимде ким боорукер жана мээримдүү бала деген болсо, анда туура таптыңар. Экинчи суроо. Кээде шашылган адамга кезек берүү адамдагы кайсыл асыл сапатты көргөзөт? А. Калыс. Б. Боорукер. В. Кайрымдуу. Г. Жөнөкөй. Эгер достор Б вариантын туура десеңер, азаматсыңар. Боорукердик сапатты көргөзөт. Демек балдар, биздин заманга чейин да боорукерлиги менен бир эле кыргыз элин эмес, Орто Азияны таң калтырган Асан Кайгы деген жашап өткөн. Бекеринен аны Чокон Валиханов көчмөн элдеринин философу деп айтпаса керек. Ал кыбыр эткен жан-жаны бар өсүмдүктөн баштап адамдарга чейин боору ооруган, ар биринин түйшүгүн жан дүйнөсү менен сезе алган инсан болгон. Аны 4 сабырынан да далилдесек болот. Салган тамы жок, кылган камы жок, алган даны жок, баккан малы жок, мал багарга алы жок, көзү башын көгөртүп, баягы көгөн байкуш канттекен. Жатаарына жайы жок, көрө турган көзү жок, чымын байкуш канттекен. Урматтуу окуучуларым, бүгүн сабагыбызда айтылган ойлор, баяндар силерге кандай таасир калтырды? Силерди психологиялык тест менен текшергим келип турат. Балдар, баарыңарды түбү терең, жээгин караса көз жеткис боорукердик деңизине чакырам. Бул деңизден чыгып кетүү үчүн 4 кайыктын бирин тандагыла. Ушул кайыктардын ичинен бир кайыкты тандасаңар, деңиздин аркы жээгине чыга албайсыңар. Ошондуктан абайлагыла. Боорукердик, мээримдүүлүк, кайрымдуулук, сараңдык кайыктары. Кана балдар, силер деңизден чыгуу үчүн кайсы кайыкты тандайсыңар? Достор, силер кооздугуна суктанып,
4-чү номурдагы кайыкты тандап албадыңарбы? Мен ишенем, силер муну тандабадыңар. Анткени ал сараңдыктын кайыгы болчу. Сараң деген өзүмчүл, башкаларга мээримин төкпөйт. Боорукер эмес, алар өздөрүн гана ойлошот. Силер жогорудагы окуялардан кийин адамдардын сырткы келбетине эмес, жан дүйнөсүнө, сулуулугуна эмес, улуулугуна маани бересиңер деп терең ишенемин. Биздин жолубуз күрөш, тиреш эмес, өзүбүздү алга сүрөш. Биздин оюбуз бузуу, талкалоо эмес, сактоо, калкалоо. Биздин таянганыбыз ата салты, эне адеби. Биздин кебибиз монолог эмес, диалог. Биздин багытыбыз ыйман, ынсап, ынтымак, ырашкерлик. Биздин дилибиз жек көрүү эмес, мекенге чоң кызмат кылуу. Булар биздин аталар салган чыйыр жолду ар бирибиз татыктуу улантышыбыз керек. Менин сүйүктүү окуучуларым, мен силердин ар бириңердин келечегиңер кең, телегейиңер тең, жан дүйнөңөр боорукердикке, жүрөгүңөр мээримге толгон инсандардан болуп, боорукердик жана мээримдүүлүктө жаркырап тийген күндөй болгула деген аруу тилек менен сабагымды жыйынтыктайм. Келерки сабакта кезиккенге чейин саламатта калгыла.